Түштүк Кореядан келген дарыгерлер тобу Ысык көл облусунун тургундарына акысыз медициналык кызмат көрсөтүп жатат. Курамында ар кандай адистиктеги 50ге жакын дарыгер медайым бар. Бейтаптарды кабыл алуу дагы 2 күнгө созулат. Корея Республикасынын Сеул шаарынын Асан деген больницасынын кызматкерлери келип, ушу биздин жарандарыбыздын ден соолугун текшерип, операцияларды дагы жасап жатышат. Бул ошо элчиликтин көмөгү менен жасалып жаткан иш-чара болду. Өзүлөрүнүн жабдууларын, дары-дармектерин алып келип, ушул биздин жарандарыбызга берип жатышат. У вас специалисты хорошее оборудование, поэтому наше население хотят именно к вам попасть. Жергиликтүүлөргө түзүлүп жаткан мындай мүмкүнчүлүк менен облус жетекчиси да таанышып, эки өлкө ортосундагы достукту чыңдоого өбүлгө болорун белгиледи. Бизде каалоочулар өтө көп. 3 күндө эми жетишкендер жетишип калат, жетишпегендер жетишпей калат. Бирок булардын мен кирип келатсам айтып атат, очередти сактап киргизсин деп суранышты да. Ошону мен көрөйүн. Булар менен таанышайын, рахмат айтайын, ыраазычылык билдирейин деп келдим. Корея менен Кыргызстандын ортосунда достук мамиле өрчүп атат. Андан тышкары да бизнес мендер да келиптир, инвестиция кылабыз дегендер да бар экен. Абдан чоң нерсе болуп атат. Биздин Ысык көл областынын жашоочулары үчүн өтө чоң жакшы нерсе. Бейтаптарды толук кароодон өткөрүп, ошол эле учурда хирургиялык операцияларды жасоого да шарт түзүлдү. Муса Туюкбаев көзүнүн көрүүсү начарлап кайрылган. Операцияга даярданып жаткан бейтап мамлекеттин мындай камкордугуна ыраазы. 10 жылдан бери ушундай ооруп аткан. Аябай күчөп кетти, кийинчерээк анан кечөө текшерилген, бүгүн сразу операцияга жазышты. Ана азыр күтүп атам операцияны. Эки мамлекеттин ортосунда жакшы ынтымак ушундай болуп турса жакшы экен абдан. Мурунда келишчү экен, быйыл да келип ушу бир топ көп врач келиптир. Эл көп абдан. Аталган акция башталары менен биринчи күнүндө эле көрүнүүгө келген каалоочулардын саны 300гө жетти. Мында бейтаптар менен ыңгайлуу баарылашууну камсыздоо үчүн делегацияны котормочулар коштоп жүрөт. Чет өлкөлүк өмүр сакчылары дем алуу органдарынын оорулары, жүрөк кан тамыр, кулак мурун оорулары өңдүү бир катар дарт менен кайрылгандарды заманбап жабдыктар менен кароодон өткөрүп, тиешелүү дары-дармек менен камсыздашты. 안녕하세요. 저희는 서울 아산병원에서 Биз жалпы 10 багыттагы 49 дарыгер чогуу келип, бул жактагы жарандарга жардам берип жатабыз. Мында офтальмология, анын ичинде катаракта жана птоз хирургиясы, отолингология, кардиология, өпкө хирургиясы, педиатрия, акушердик жана гинекология, УЗИ, өпкөнүн рентгени багытында бейтаптарды көрүп жатабыз. Келген кишилер абдан көп болуп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү көз оорусу менен кайрылып атышат. Биз ар бирине жекече мамиле кылып, ооруларын так аныктап бергенге аракет кылып жатабыз. Ушунча ишеним артып кайрылып келип аткан жарандар айыгып кетсе, биз үчүн да жакшы да. Бөйрөгүмдү көрсөтүп чыктым, аппараттарына салып, аябай кандай мамилелери жакшы, сылык, тартиптүү калк экен. Чоң рахмат. Экинчи очередде азыр кардиологияда турам. Бул жерге киргенде ар бирибизди бирден волонтер ээрчитип алып, ар бир кабинетке, ар бир врачка алып барып көргөзүп атышты. Ар бирибизди мен боорум ооругандан келгем, боорумду УЗИге тартышты. Андан кийин ар бир оорубузга жараша даже өзүлөрүнүн дарысын да ала келишиптир. Бул жерде ушундай кичипейил менен тосуп алып, ар бир адамга ушундай жекече мамиле жасашат экен. Эки өлкө ортосундагы макулдашуунун алкагындагы мындай медициналык колдоо республиканын аймагында экинчи рет уюштурулууда. Өткөн жылы 86 дарыгер келип, Борбор калаадагы 1000ге жакын жаранга жардам көрсөткөн. Алдыда ушундай эле акысыз медициналык кызмат көрсөтүүнү Баткен жергесинде улантуу мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Шойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.